Айыл тургундарына дагы, элиме дагы өтө таазим этем. Рахмат, элим бар экен, ушунчалык жардам берип атышат. Түнү саат 10:30 10дорго жакын келишип, мени коркутуп кетишкен. Менде бир суроо. Балдарым алып коем деп коркутуп кетишти да. Эшиктен сотрудниктер кууп чыгышты балам менен. Эми мен калп айтат деп айта албайм, эми калп айтып атат го, эми бирок андай болгон жок, таптакыр андай эме болгон жок, сөз болгон жок. Паспортумду мен эмне үчүн койгонум, баягы оор кырдаалда болгондо продуктага акчам жок болуп, магазинге койгом. Мен үй салып бергиле дебейм. Мага бир кичинекей кепедей болсо да үй бергенди суранам аябай. Кийим-сийимдерди эметип койгом. Баягы жылуу болсун, балдарым үчүп калбасын, ооруп калбасын депчи. Балдарын тартып алабыз, балдарыңды биз алып коебуз деген эч кандай андай сөз болгон жок. Сен бу жерде булар өлүп калса, сен жооп бересиң деп. Жетпейт, балдардан жетпейт сурайын десем алардан. Анан элиме кайрылганым себеби ушул болду. Кандай колуңуздардан эмне жардам келет? Аягыңыздарчы Аллахтын ыраазычылыгы үчүн. Саламатсыздарбы, ардактуу Жылысам YouTube каналынын көрүүчүлөрү, сиздер менен мен Мунарбек Имаров. Бүгүнкү чыгарылышта өзүңүздөр билгендей, социалдык тармактарда ушул дачада жашаган жалгыз айымдын кайрылуусун көргөнбүз. Бул айымдын айтуусу боюнча үйдө 2 баласы менен жалгыз, жана ошондой кошуналары жок. Бир өзгөчө шарттарда жашаган айым экен. Азыркы учурда биз өзүңүздөр билгендей Кара Балта шаарынан 25 км чакырым алыста жайгашкан Сосновка өтмөгүндө турабыз. Бул жерде посттон өтүп, андан ары биз машина бара албайт экен, жобасын тура көрдүк. Биз менен бирге болуңуздар. Чекөз ушул жактан күндө ушул жактан басып өтүшөт экен да. Саламатсызбы? Кандайсыз? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Жакшы турасызбы? Келиңиз, учурашып калалы. Жакшы. Келиңиз, кандайсыз? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Бул канча жашта кичинекейиңиз? 9 ай. 9 ай? Анайга келген, анайынча жок. Ширин. Аты ким бунун? Бек Султан. Бек Султан. Не үйлөп атасың? Үйлөбөң сен бу? Жакшысызбы? Кар жаап кыйналган жоксуздарбы? Жок, Кудайга шүгүр, көмүрчү балдар келип кетти. Сосновканыкы, Новониколаевканыкы келип, шаардан бери келишип, Жумгалдын балдары экен. Келип көмүр түшүрүп кетип беришти. 20 мүшөк. Бул Сосновканын айыл тургундарына келди окшойт. Айыл тургундарына дагы, элиме дагы өтө таазим этем. Рахмат, элим бар экен, ушунчалык жардам берип атышат. Мамлекет. Ыйлаңыз. Султан мага келесиңби? Үстөмдү кылышып, түнү саат 9-дан тагы 9:30 10дордо үстөмдү кылып, милиция кызматкерлери келип, балдарым алып коем деп коркутуп кетишти да. Айбек Кенжешев. Ал тамак жасаганды жактырбайт. Бирок жеке ресторанын ачуу анын кыялы. Айбек Мой О тиркемесинен которуу жөнөттү. Эми ал тамак жасабай койсо болот. Айбек жеке ресторанын ачалат. Мой О тиркемесинен сатып алууларды төлөп, балансты толуктап же акчаларды которуп, 10 миллион сомдук ойнотууга катыш. Сизге чалган күнү кайсы күн эле? 5 түнү күнү мен. 11'den даже 11:58'de. Жок, 12'de çaldım. 11:58'de çaldım da. Түндө çaldım, ыйлап. Мен балдарым алып коет. Мен айттым, укуңар жок алганга десем, биз сенден сурап отурбайбыз деп Кара Балтанын милициясы айтты. Кызыңыз мектептеби? Кызым жок, үйдө. Мен оор акыбалым кыйын кырдаалда турганым үчүн мен элимен жардам сурагам. Неге кызматкерлер келип мага жардам бергендин ордуна кайра мени үстөмдүк кылып коркутуп атышат.
Бир гана эле бак Эртемен келди. жок, 6 күнү эрте менен келишти. Бактыкан деген эже бар экен, ошол айыл өкмөттө иштейт экен. Мен ошого эле аябай нааразычылыгымды билдирем. Мен ошо айыл өкмөттүн көзүнчө айттым да. Ушинтип кечээ келип милициялар ушинтип үстөмдүк кылып кетти го деп ушинтсем, андай болгон эмес, андай сөз болгон эмес деп жаап жашырып койду. Ачыкка чыгаргысы келбей. Карабалтан Эмнени жашырып койду ошондо? мен айттым да балдарым алам деп ушундай дебедиби деп айыл өкмөттүн көзүнчө сүйлөдүм да. Десем, жок андай сөз болгон жок деп койду. Болбосо келип кетишкен. Болбосо келип түнү саат 10:30 10дорго жакын келишип мени коркутуп кетишкен. Менде бир суроо. Сиз эмне жана бир видеоңузду көрдүм. Айыл өкмөт жаныңызда турат, анан сиз кечирим сураптырсыз да? Мен Эмнеге сурадыңыз? эмне үчүн кечирим сураганымдын себеби анткени мен корктум, балдарым алып коюшат. Сизди айыл өкмөт суранды кечирим Эми сурап койду. Бактыкан эже суранды. Не деп суранды? Кечирип кой деп суранып кое береми, биз жардам беребиз деп. Кечирим сурап турган турбайбы Бактыкан эжебиз, э? Ал ким болуп иштейт экен? Айыл өкмөтүндө секретаршамын деди, ушундай деди го дейм. Түшүнгөн жокмун, жакшы сунсун. Мага даже эмелерин да айткан жок, корочкаларын да көргөзгөн жок, документтерин да көргөзгөн жок, эчтеке дебей эле кирип келишти да мага. Анан Карабалтанын мэрин менен соцзащитасына аябай капамын. Мен 2-3 жолу бардым. Үйдө да келин отурат. Ошо келин менен баргам. Барсам мени эшиктен сотрудниктер кууп чыгышты балам менен. Качан? Кайсыл жерден? Жайындабы же ушундай кышын? Кышында эмес, күз мезгили болчу. Көзүндө. Күз мезгили мен жардам сурап баргамда, жардам сурап бардым, жардам берип койгулачы, мен кыйналып атам. 3 операция болду, микроинсульт алдым. Балам кичинекей иштей албай жатам. Мага жок дегенде, арабтардан болсо да үй берип койгулачы деп ушинтип барсам, мени кууп чыгып салышты. Мэриядан да, э? Мэри менен соцзащита. Сенин паспортуң барбы? Бар Сен паспортум. жанагы Фейсбукка чыккан видео. Мынаки паспортум. Мына менин паспортум. Паспортумду мен эмне үчүн койгонум? Оор кырдаалда болгондо продуктага акчам жок болуп, магазинге койгом. Элдин күчү менен, элдин деми менен мен ушу паспортумду чыгардым кече күнү. Эми Бексултан ооруп калбасын, келиңиз мындай жылуураак. Ушундай кырдаалда жашайм да, мынакей. Же соседтер жок. Фейсбуктан көргөнбүз биз. Эми сасын болбоңуз. Мен эчтеке суранбайм, мен үй салып бергиле дебейм. Мага бир кичинекей кепедей болсо да үй бергенди суранам аябай. Бар. Монтажды өзүңүз бүтүрдүңүзбү? Буларды күзүндө өзүм эптеп шыбап алгам, жулуулап, балдарым үшүп калбасын деп. Ушулардын баардыгын. Дагы эле жыртыктар бар, киргенде көрөсүздөр го, көрүнөт кадимкидей эле. Кирип эле турат, э? Кирет, кадимкидей кирет. Сен бизге 26-сынан ошо мурун эмнеге ошо карба жаап, жаңы суу түшүп баштаганда эрте айткан жоксуң? Мен үнүм эч кимге жетпей койду да, элге ушинтип атса мени жамандап. Бирок биз башка жумуштарда бошоп келе албай ушул күнгө туура кетти, Алла Таалада буйруптур да ушул күнгө. Жүрүңүз анда Бексултан түшүп калбасын. Тине карабайсызбы тешиктерди, тешикти көрсөңүз? Жок, маңдайыңыздагы. Маңдайдагы тешикти караңызчы. Аябай эле тешик, чоң тешик. Мыяктан бүт эле тешик. Өзү эме кылыптыр. Анан эптеп эле мынтип кийим-сийимдерди эметип койгом. Дагы Жылуу болсун, балдарым үшүп калбасын, ооруп калбасын депчи. мынтип ошо молодец жашоо үчүн битке жашаганга дагы кичинекей ошол жүргөн ушинтип койгонуңузга рахмат. Кандай жапа? Десоң жакшыбы? Кийине терге трапкалар тыгып койгом. Тияктын бүт эле эме жаман. Акыбалда аябай эле. Бирок хозяиным берге мени бесплатно тур деп бергенде, эже тура бериңиз Батириме деп тиги келин, Маку деген келин мени киргизген берге. Алар да түн ортосунда коркутушуптур милициялар. Хозяинымды дагы сен укугуң жок киргизгенге налог төлөшүң керек деп.
Ал мен мажбур келип чыкканга мажбур кылды да, эми чык дегендей кылып атат да мени бу жерден. Мени ушинтип коркутуп атышат, милиция кызматкерлери карап алтанын деп. Айттыбы? Келип айтып кеткен байке. Не деп коркуп? Сен бу жерде булар өлүп калса, сен жооп бересиң деп. Өлбөй эле жашап келатам го. Канча ай болду дедиң? 6 ай болуп калды, апа, сиз билесиз. Айында билинчү эмес, анан Кыш келгенде аябай билинди да мага. Жанатайым, сиз менен мен кененирээк таанышайын дедим. Кайсыл жактан болосуз? Мен Панфиловка районунан Панфиловка айылында төрөлгөмүн. Ошакта жашап, ошакта окуп, ошакта бүткөм. Анан жашоонун кырдаалында мен Бишкекте иштеп жүрдүм. Бишкекте иштеп жүрүп, анан кызымдын атасы менен таанышып калып, ошакта турмуш куруп, анан кызымды боюмда болуп, кызымды төрөрдү аябай катуу кырдаалда, кыйналып кырдаалда төрөгөм кызымды. Операция менен. Ошондо документтеримди жоготуп алам. Паспортумду, митркамды, хозяйкам договорун жоготуп алам. Квартирага киргенде договор жазганбыз. Тигим сынбасын, мунумду эметпе, светти төлөп турам деген договорум бар болчу. Алардын баарын жоготуп алам. Анан кандай кылып төрөйм деп аябай кыйналып барсам, врачтар кабыл албай койгон мени. Чуйский больница албай койгондон анан кайынсиңдимдин паспорту менен киргем. Кызымдын фамилиясы азыр Жолдошева. Жолдошева Карина атасы бул, Жолдошева Фируза бул кайынсиңдим болуп калган да. Ошол эме боюнча эми мени милиция кызматкерлери Карабалтадагылар коркутуп атат да, ушу кызыңдын документи үчүн сени алып коебуз депчи. Мен айттым, неге ала аласыңар, алганга укугуңар жок деп ушинтсем, сенден сурап отурбайбыз деди. Анан опекундарга чалды да, ошол милиция кызматкери чакырды. Түшүнүктүү. Жолдошуңуз эмне болгон? Кетип калган, ажырашкан, кеткенбиз. Ал башка семья куруп, ал менен мамилем жок. Балдарга каралашпайт. Каралашпайт. Өзүңүз бир туугандарыңыз барбы? Бир туугандарым бар, 4 бир тууганмын. Өздөрүнүн да үйлөрү жок, кыйналып турган убактары, жардам берип атышты. Апам болсо орукчал, 2 группа, инвалид. Анан кыйналып жүрүп, ушул жерге кандай келип калдыңыз? Кайыңда да турчумун мен. Баламды төрөп, квартира чыгып, кайыңда да туруп калдым. Квартиранын акчасын төлөй албай калып, аяктан хозяйкам ачык эле айтты да, квартплатаны төлөй албасаң башка квартира тап деп. 1 ай издедим квартира. 1 ай таппай коюп, анан тааныш келиним жаңы элеки Махлида деген, ошо келин ушул жерде таап берди. Ушул жерде батир бесплатно тура бересиз, светин төлөп деди. Хозяин менен сүйлөшүп ушул жерге келип калгам. Бул жакка келгенде шарт ушундай беле бул жак? Шарты макул келсең бери. Шарты мындай эмес болчу, башкача болчу кичине. Бүт сынган болчу да, бүт жок болчу. Бүт өзүм эптеп колум менен бүтүп алдым. Айла жок, балдарым үшүп калбасын, ооруп калбасын деп кыш келатат. Анан элиме кайрылганмын. Бул эми жылуу кезде билинген жок бул жак. Билинген эмес, билине баштады. Акимиатка барганда акимдин өзүнө кирген жокпуз, бу жерде калбайт, эмне кереги бар. Биринчи этажда бир последний ушундай семьяларды караган келин отурат экен. Ошого кирсек, мындайлар толтура деди. Барып мэрияга киргиле деди. Эчтеке жаздырып алган жок, просто эле телефон номерин алды, болду. Ана биз мэрияга кирсек эле охранник кыйкырып өкүрүп эле кылып чыкты. Ана мен кайра кирдим дагы, ошону чыгырып койчу, ушундай семья караган немелерди десем, хорошо деп. Ал столовойдон жеп келатканмын, неден жеп келатканмын билбейм, келип эле бизди даже кабинетине киргизген жок. Тепкичтин жанына турду дагы, бул ушинтип ыйлап кирсе эле сен эмне жалгыз өтөсүң, сен өзүң үчүн төрөдүң деди. Сен операция
түрүндө төрөдүм ушундай инсультум бар десең кимге доомат кыласың, ал 1000 сом кимге жетет деди. Эми 1000 сом болсо деле берип койгула да деп ушинсем сен документиң туура эмес экен деди да. Эми мунун документин деле мынтип ачып караган киши болгон жок. Саламатсызбы? Бактыкан деген эжекени издеп атабыз. Саламатсыздар, кандайсыздар? Аты жөнүм Мунарбек, журналист, 7 канал. Сүйлөшүп алсак болобузбу менен? Жетинчи канал. Кандайсыз? Жакшы. Жакшысызбы? Дайсыңыз жакшы иштедиңиз. Рахмат. Кечээки айым боюнча Жанат айым тааныйсыздар. Барып кеттиңиздерби? Ооба, барып кеттик. 2-3 жолу бардык. Сиздин кызматыңыз? Социалдык коргоо боюнча адисмен. Атым Бактыкан. Азыркы учурда кандай чара көрүлүп атат алайым? Так, биз бул Жанат айымга биз биринчи күнү эле бул кызды билгенден кийин эле сразу эле ИДН кызматкерлери мен болуп үйүнө бардык. Барып кечинде бардык саат 8-дерде. Барып эле андан кийин айттык, сизге эмне муктаж болуп атасыз, эмне үчүн мага кайрылган жоксуз, айыл өкмөткө кайрылган жоксуз деп айттым. Андан кийин ал айтты, мен билген жокмун деп айтты. Андан кийин эртеси күнү главага чалды. Глава вернее мага чалган мурунку күнү. Анан главага чалдык. Анан эртеси күнү эле сразу эле зам аким, биздин башчы болуп продукт алып барып бердик. 5000 сомго продукт алдык. Андан тышкары Кара Алтынан глава этин ала келиптир, картошкасын ала келиптир, майын ала келиптир, чайын ала келиптир. Ошо менен барып алып барып бердик. Памперсинен бери, сүтүнөн бери алып барып бердик. Андан кийин эртеси күнү болсо, бизде соцработник кыздар бар, социальная защитада иштейт. Аларды болсо эме кылдык, барып мониторинг кылып койгула дагы, карап койгула деп айттык. Анан эртеси күнү алар дагы барып келди кыздар. Анан кечээ күнү дагы барып келдик. Тияктан начальник келди, Асылбек Саткевич, заведующий келди. Ошолор менен барып келдик. Ошол. Сиздерден башка милиция кызматкерлери баргандан кабарыңыз барбы жокпу? Милицияны айта албайм, бирок ИДН барды. ИДН барды. Талгат барды, Медет барды, Аида барды. Барып келдик. Балдарды тартып алуу боюнча бизди ошол балдарыңыздарды алып койгон укугубуз бар. Жок. Алып кое алабыз деп ошол жерде Жанат эжем коркутуулар болуптур. Жок, андай болгон жок. Андай таптакыр болгон жок. Ал жөнүндө даже сөз да болгон жок. Биз барып эле сразу эле эме кылды, тиги каяктан келдиңер, ким менен келдиңер, силерди бул жака ким киргизди деп ошол эле суроолор болду. Башка андай болгон жок. Демек Жанат айым калп айтып атат бизге. Эми мен калп айтат деп айта албайм. Эми калп айтып атат го, эми бирок андай болгон жок. Таптакыр андай эме болгон жок, сөз болгон жок андай. Социал тармактардан Биз болгонун эле айтып атабыз да, болгонун эле, то, что оно есть. Социал тармактардан Жанат айымдын кечирим сураган видеосун көрүп калдык. Анан ал кечирим сураган ошо Бактыкан деген айым кечирим сураттырды деп бизге айтты. Жок, Бул андай болгон эмне жок. себептен кечирим сурады өзү? Негизи кечирим сураган акыл жетет беле ал айымдан? Мындай болду да, ал деген биз эртеси күнү барбадыкпы. Мен сизге видеону деле көрсөтөм. Ошо баргандан кийин эме болду, тиги ал эми ыраазычылык айтып атат окшойт деп ойлодум мен. Ыраазычылык, мен бир-эки сөз сүйлөп коеюн деди. Анан кийин башчыбыз айтты, мейли сүйлөсөңүз сүйлөңүз деп айтты. Анан кийин ошондон сүйлөдү да ал киши. Ал ыраазычылык билдирип атам, мага ушинтип биринчи жардамды көрсөтүп атасыңар деп айтты. Ошол жанында турган киши ким? Таанысызбы? Кайсыл? Кечирим сураткан жанында бир киши турду го. Ал биздин башчы. Азыр бул жакта эмеспи? Азыр Кара Алтыга кетти го дейм. Аны секретардан сурасаңыз билет го. Андай болгон жок. Аны кечирим сурагын сен андай жок, андай таптакыр болгон жок. Ал өзү айтты, мен ыраазычылык билдирейин деп айтты да. Билдирейин деди, анан хорошо дедик. Эме боюнчачы, видеону өчүрүп коюңуз деген боюнча. Жок, ал жөнүндө болгон жок. Сөз болгон жок. Аны даже биз аны деле ойлогон деле жокпуз. Мен аны кийинчерээк эле көрдүм ал видеону дагычы. Башчыңыздын аты жөнү ким? Манапов Азизбек Кубанычбекович. Балдарды тартып алабыз деп эч кандай сөз болгон жок. Балдарын тартып алабыз,
балдарыңды биз алып коебуз деген эч кандай андай сөз болгон жок. Мен аны болгон тоштону мен барып келип анан кийин ошону айтып атам. Жок, кандай сөз таптакыр болгон жок. Мен эмнеге айткым келип атат? Бир учурду айтайын сизге. Айыл өкмөт барыптыр өзү. Сиз да барган турбайсызбы? Мен да бардым. Мен көрсөтүп бардым, потому что мен мурунку күнү бардым да. Ага чейин, сиздер барганга чейин милиция кызматкерлери барып кетип коркутуп кетиптир. Жанатайымдычы. Анан Жанатайым айтып атат, мен сиздин бактыкан эжеңин көзүнчө айыл өкмөткө айтсам, бактыкан эже айтты дейт, андай болгон жок деп, ошол жерде мен сөзүн четке кагып койду дейт. Мен ошол чыкканда эле ошол эле күнү кечинде бардык. Мен үйдө коноктосуп аткам. Коноктосуп атсам да ошол тыштап коюп ошол конокторду анан кийин барып, эмне керек сизге, кандай жардам керек деп ошону билип коеюн деп мен ИДН кызматкерлери менен бардым. Ал ИДН кызматкер айтты, айым сиз каяктан келдиңиз, канча балаңыз бар деп ошол чоо жайдын баарын эле сурады да. А так мындай коркутуу, үркүтүү андай болгон жок. Тескерисинче жардам беришкен? Жок, жардам бердик. Биз ушул убакытка чейин эле жардам берип келатабыз. Анан учетко алдык, үй бүлөгө көмөк алганга, соцпособие алганга биз жардам берейин деп атабыз. Мына бүгүн чакыргам. Кечээ барып кетпедик, анан бүгүн чакырдым. Чакырсам келген жок. Мына мен күтүп отурам ал айымды. Келет болду экенби, ошол жардам берелик деп. Биз кандай гана жардам берчи эмес, биз негизи өзүбүз милдетибиз. Ар бирөөнү кыдырып, ошону изилдеп, далилдеп, анан ушуларга жардам берелик дегендей. Андай такыр болгон жок. Анан ойлойм мындай эме кылып каралагандын кереги жок окшойт деп ойлойм да, чын болгонун эле айтып атам сизге. Анан мен бурмалап же мындай болду, жок, кандай таптакыр андай сөз болгон эмес. Эч кандай кызыкчылык да жок. Эч кандай ал биз наоборот кайранын кичинекей баласы бар экен. Ошого тиги продукт алып атканда сүт алып алалык, ушу нутрилак алып алалык деп ушундай болуп атты да. Андай бизде андай таптакыр болгон жок. Сиз айтып атасыз, ушул негизи кыдырып билишибиз керек депчи, негизи кызматыңыздар. Негизи канча үй бүлө бар ушундай? Так, бизде негизи мындай биз кошулбадыкпы быйыл, АТР болуп кошулгандан кийин бизде 82 үй бүлө. Ошолордун баарына көмүр менен, отун менен, оорукчан балдарга, оорукчан тиги биринчи группа, экинчи группадагылардын баарына жардам бергенге аракет кылабыз. Жанатайым жашаган 6 ай болуптур. 6 айдан бери мындай кабарыңызда барбы, бул ушундай айым бар экен? Бул ушундай айым, потому что бизге обращение кылат да булар. Обращение биз быйыл июнь айында 2 ай бою кыдырдык. Сарбулак, Моңолдор, Бекитай, Бөксө жол бүт эменин баарын, Кашардын баарын кыдырып чыктык. Именно мен өзүм кыдырып чыктым. Ар бирөөнү акты жазып, ар бирөөнү сүрөткө тартып, старосталар менен биз кыдырып чыктык. Анан бул киши дачада өзүнчө жашайт экен. Анан айттым, Жанатайым, сиз биринчи мага обращение кылбайт белеңиз, айыл өкмөткө келбейт белеңиз деп айттым. Ошентсе мен билген жокмун деп айтты. Анан ал үйгө киргизген айым, койчуке Рахат эже. Ал деле эме кылган жок тиги. Мен айттым, эже сиз эжени таанайсызбы? Ооба, тааныйм. Ал ким өзү? Ал ошол лесхозто жашайт, лесхозто. Жөн эле жашоочу. Жашоочу. Кызматкер эмес. Жок, кызматкер эмес. Анан айттым, эже, Рахат эже, сиз ар дайым эле биз жака айыл өкмөткө келип атасыз. Ушул айымды сиз алып келиптирсиз ошол жака. Анан кайрылып айтып койсоңуз болмок да, 15 күндө бир эле келип атпадыңызбы деп айттым да, ошентсем эми билген жокмун дейт ал дагы. Ошо мен Эң башты жардам көрсөтүп алып. Обязательно көрсөтүп атабыз жардам. Анан жардам көрсөтпөй койгон жокпуз. Чоң рахмат, иштериңизге ийгилик болсун. Сизге да ишиңизге ийгилик. Рахмат. Көрсөтпөй койгон. Рахмат. Ойлойм, ишенем, жакшы тараптан бул эме Буюрса, кыласыздар, эми буюрса. калыстык ортодо. Калыстык. Алардын оюну уктук, сиздин оюнуңуз уктук. Эми эл өзү чечип алат. Түшүндүңүз? Калыстык кылсаңыз абдан жакшы болот. Мен деле биз деле эме кылган жокпуз, мындай кафедрасында эле сүрсөк болот. Биз деле мындай аракет кылып жардам бергенге аракет кылаттык. Аябай эле жакшы эле жардам бергенге аракет кылат. Мен деле Кудайга шүгүр 6 бала энесимин. Мен андай бирөөнү каралап, бирөөнү эме кылып деген андай жок бизде. Мына бул кыз менен да эл менен да тааныштым. Керек болсо сүйлөшүп деле турабыз. Келип деле турсаңыз, мен деле жардам бергенге аракет кылам. Сиз бирок ошо укканыңыздар, ошо 5 январь болду, 6 январда келдиңиздер, 6 январь күнү угуп, 6 январь күнү келдиңиздер. Жок, кайсы Жок, себептейинде мага 5 күнү түн ичинде звонок этти. Ошол күнү чыкканда 6 күнү келдиңиздер. То есть 6 январда келдиңиздер. Ошол түнү чыкканда эле саат 6-да глава чалды. Группабыз бар да, группабызга жөнөттү. Ушул айым жөнүндө маалымат деди. Анан мен эме кылдык да, сразу эле ИДНга чалдым. Биздин берде ким болду экен, Аида, соцработник кыздарыма чалдым. Анан ошо давайте барып келелик, көрүп келеличи, кеч болсо да барып көрүп келелик депчи. Анан ал эми
ИДНдер сурайт да, каяктан келдиң элең сен, канча балаң бар, эмне болду деп ушунун чоо жайын эле билгенге ата коркутуулар такыр болгон жок. Анан мындай андай болгон жок. Бирок эме ошо ИДН эми канчадан бери мектепте иштейт, мисалы 5-6 айдан мурун бул кыздын келгени 6 ай болуптур. Көп жылдан бери иштесе ошол кыз жаңы келгенде ИДН билиш керек да. Эмнеге аны билген эмес дейм да. Ошол жери кызык да, эмнеге билген эмес. Анткени кыздар мектепте окуйт экен. Мектепте Бир кызы мектепте окуйт. Бир кызы. Бирок алар эмне болду, аз кече күнү чыгып атат го, бул дагы тиги эмеси. Ал кыз аныкы эмес дегендей болуп чыгып атат, чода фамилиясы аты жөнү да башка экен. Бул кыз өзүнүн боюнда бар кезинде эмесин документтерин целый жоготуп жиберген экен. Кайынсиңдисинин үйүндө турчу экен. Анда болчу. Күйөөсү менен ошо кайынсиңдисинине турчу экен. Анан документтери жоготуп алыптыр. Анан айласы кетип, тиги эмесине кайынсиңдисине эме кылган экен да. Кайынсиңдисинин паспорту менен выписка кылдырып, баягы митирка алыш үчүн эле ошондой кылган экен да. Биз кече күнү эми начальник айтты, жардам беребиз деди. Кайра чтоб восстановить документы, биз жардам беребиз деп айтты. Жардам беребиз деп айтты. Анан бул үй маселеси болсо мейли, эми жакшы биздин эми Кыргызыбыздын учу кур эмес да. Көптөгөн жакшы мырзаларыбыз бар, элибизден айланып кетсек болот. Ошо эл көтөргөн үчүн ушундай болуп атабыз да. Анан элибиз жакшы, элибиздин арасынан ошо айкөл мырзаларыбыз чыгып, может бир комната үй берип коёр, может 10 комната үй берип коёр деген сыяктуу. Ошол күнү барганда эле айттык, эми бул жерден эртең күнү ооруп калсаңыз кандай болот? Андан көрө давайте сизди айылдын ичине көчүрөлүк деп айттык. Айылдын ичине көчүрсөк, ал макул болуп аткан 3-4 киши чыкты. Айылдын ичинен квартира беребиз деп чыкты. Анан бул айым айтты, жок, мен бара албайм, мен ушул жерде эле туруп турайын. Шаардан кишилер келди, ошолор мага үй беребиз деп айтып атышат деп. Анан сиз айтып атпайсызбы, тиги Бактыган деп айтты депчи. Мен потому что мен тигил айттым. Мен потому что мен жашырбайм атым. Мен айттым, эже, жана атайым, мен атым Бактыган. Мага келиңиз, айыл өкмөткө келиңиз, мен сизге жардам берем деп эле мен атымды кайра-кайра айтып аттым, чтоб ана запомнила. Мен атымды билсин депчи. Анан мындай эме болгон жок. Макул эжеке, чоң рахмат. Жакшы саламатта эми. Жакшы эме кылып чыгарасыз деп ойлойм мен сизди. Ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат.